биздин ВВП Сизге такыр түшүнүп албайм да. мисалы азыр биздин ички дүң продукциябызды жан башына бөлсөңүз 2000 долларга турат эле. Грузияныкы Эми жеке мындай Грузияныкы мындай да 10 Ыдыс миң мырза, долларга турат. келиңиз эми адекваттуу сүйлөшөлү. Сиз экөөбүз тең эл арасында, ел аралап, эл көйгөйүн түшүнгөн адамдар Сиз кандай кылып экономиканы башка көтөрөбүз деп журналисттерге дагы убакыт берели, анан мындай сиз менен жеке маалымат ала турган болсоңуз жеке убакыт. Менен билесизби азыр Кыргызстандын ички дүң продукциясы жан башына бөлгөндө канчадан турат эле? Несіне бөлгендесіз? Жан башына бөлгөндө. Ар бир адамга бөлгөндө, Кыргызстан 7 миллион адамга бөлгөндө биздин ички дүң продукцияны канчадан тура келет? Дүң продукциясына дейсіз бе? Ооба. Қанша мынайша айтқанда балықтарын айтасыз ба? ВВПны жан башына бөлгөндө. На душу население. Мындайша айтқанда, ар бирин айтканда, биздин округтар райондорго бөлүнүп өткөн. Ар бир райондук эмес, сиз жогорку кеңешке келдиңиз. Жок, жогорку кеңешке. Ошол жагынан алганда, азыр ички дүң продукцияны жан башына бөлгөндө канчадан тура келет азыр? Биздики. Азыркы убакытта ошол нерсени тактап алышым керек экен. Тактап сиздерге да бир маалымат берем деп. Азыр сиз экономиканы көтөрүш керек деп атасыз. Экономиканын абалы кандай экенин билбей туруп азыр кантип көтөрөбүз аны? Жок, көтөрөбүз аны. Кудай буйруса, бир такталып туруп, анан сиздерге бир жооп беребиз деп мен ишенбей атам. Эми сиз токтогочаңыз, биз ойлодук, сизди даптаяр болуп келди дедик да, бышып келди дедик да. Ооба, туура айтасыз. Эми мен да өзүмдүн юридикалык сферама жакыныраак ошол жака иш алып барам, укук тартиби боюнча. Бирок бул экономика маселелерин да караштырабыз. Макул. Азыр эң көп кылмыштар булар алдамчылыктар. Алдамчылык кылмышын азайтуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи 209 статья боюнча бул ошо мошенничество, орусча айтканда көптөгөн мындайча айтканда иштеп жатат. Кандай кылып азайтсак болот? Кайсы мыйзамды киргизсеңиз ошол азаят. Мошенничество боюнча бул көбүнчө азыр бизде социалдык тармактарда көп болуп жатат. Ошол нерселерди биздин өзүбүздөн да киберпреступность боюнча көбүрөөк ошол нерсе көңүл бурсак, ошол нерсе чечилет деп ойдомун. Ошондой, бирок кандай кылып, кайсы мыйзам менен чектей аласыз? Азыр 1 минут. Мынау Жаңыбайдын самсасынын баласынын видеосын көрдүңүзбү? Ампер атып. Сколько он? 3 раза или 4 раза повторил. Действительно, самсалак в душе экен булчу. Балам, бирөөгө сын такпа. Сын такпа, балам, сын такпа. Ал жерге чыгыш оңой эмес. Ал жерге чыккандан кийин өзүң жоготуп коесуң. Эми жаш бала да бул, 23 жаштагы. Сен карасаң, мына сен 30дан өттүң. Сенден дагы 5-6 жаш кичине. Эмирхан менен почти тең бала да, Эмирхандан эле бир аз чоңураак. Ошон үчүн үйрөнүп кетер, буюрса. Ким койгула балам. Ал да бир байкуштун баласы да. Биз деле ошондой жөнөкөй колхозчунун баласыбыз, уулум. Ошон үчүн сын такпаш керек. Жөнүндө айтып койдум да онучу. Тем кичине слабый экен да. Бирок почти что баардан көрүп чыктым менчи. Көбүсү конституция деген сөздү сүйлөбөйт экен. Депутаты жогорку кеңеш же там. Вообще история болушту буларчы. Мен Чокунбай Албек мырза жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Мен Чокунбай Албек мырза жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Мен Чокунбай Албек мырза Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант берем. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам.
Балам 4-кө чыкты. 4-кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.